Саламатсыздарбы, кесиптештер? Мен сиздер менен Bandicam программасын кантип настройка калыпташ керек. Ошол жөнүндө кичине түшүнүк берип кетсем, мынакей Bandicam программасын жүктөп алганда мындай Bandicam программасынын белгиси экранга чыгарылат. Демек ошону ачканыңызда мына Bandicam программасынын терезеси, иш терезеси, бул кызыл баскыч Bandicam программасынын баштоо же болбосо жазууну баштоо дегенди түшүндүрөт. Демек бул программаны баскычты басканда биздин экраныбыз, ноутбуктун экраны уже видеого тартылып баштайт жана үнүбүз жазылып баштайт. Ал эми бул жерде микрофон бар, микрофонду сөзсүз түрдө басып алыңыздар. Демек бул микрофонду басып алганда биздин башка сырттан микрофон улоонун кереги жок. Ал эми добавить веб-камера болсо, эгерде өзүбүздү көргүбүз келсе, экранда көрсөтүп турууну кааласак, анда ушул баскычты басып алсак болот. Эми бул программаны калыптаганда кандай кылабыз? Мына бул жерде түшүндүрмө берилип кеткен. Бул жерде ошол экрандын режимдери берилген. Демек бул жерде прямоугольная область дейт, экранды полный толугу менен алат. Бул жерде курсордун тегерегин гана алат. Ал эми бул оюн, видеолор, башка түзүлүштөрдү кошуу үчүн. Основное дейт. Негизги калыптанганда бул жерде жазылган ссылкада биздин ошол Bandicam боюнча, Bandicamда тартылган видеолорубуз сакталган папканы көрсөтүп турат. Демек C дискинде users 1 2 3 4 5 папкасын, documents деген папкада Bandicam деген атайын папка бар. Ошол Bandicamда жазылган бардык видеолор ошол жерде сакталат. Эми бул жерде Bandicam всегда поверх других окон дегенде. Эгерде буну басып койсок, демек дайыма Bandicam программасы бизде экранда көрүнүп турат. Демек буну мен басып койгонмун, калгандары басылган эмес. Эми видеодо старт, пауза клавишаларын биз клавиатуранын клавишасын калыптап алсак болот. Мисалы үчүн мен мына жерде старт дегенде курсорду башкаруучу клавишалардын оңго деген клавишасын, ал эми паузаны солго деген клавишаны өзүм калыптап алдым. Бул жерде өзүбүз каалагандай клавишага которуп алсак болот. Мисалы үчүн белгилеп туруп Enter'ди басып койсо, демек Enter'де старт же пауза, стоп болот. Бирок Enter'ди мен башка учурда көбүрөөк колдонгондуктан мен могу Right колдонам. Бул жерге пробелди коюп алсак болот, Shift'ти коюп алсак болот жана башка. Демек мен бул учурда Right'ти коюп алдым. Бул жерде да ошондой өзүбүз каалагандай, мисалы үчүн Backspace'ти коюп алсак болот, Delete'ти коюп алсак болот жана башка. Бирок бул текст жазууда бул клавишалар колдонгондуктан мен Left клавишасын коюп алдым. Анан дайыма курсор көрсөтүлүп туруш керек. Анан шылчок мыш, демек чычканчанын ар бир басканы шылчок болуп угулуп турушун десек, бул жерге птичка белгисин коюп койсок болот. Демек бул настройка бүт. Эми бул жерде дагы настройкага кирип туруп, настройка кылып алабыз эмнелерин. Запись звука птичка коебуз. Параллельно сохранять несжатый звуковой файл WAV дейт. Андан кийин буну дагы птичка алып койдук. Основное устройство динамика басып коюңуздар. Андан кийин дополнительное устройство микрофонду басып койдук. Бирок мен учурда микрофон колдонбой турамын. Анан громкость 100%. Демек веб-камера эч нерсесине кирген жокмун. Мышта показать курсор, эффект щелчков мыши птичка коюлду жана эффекты подсветки курсора. Демек буну дагы птичка коюп койсок болот. Демек биздин курсорубуздун тегереги мындай сары менен тегерелип турат. Логотип, текст дегенге кирбейбиз. Опцияда да эч нерсеге птичка койбодум, ошол боюнча эле окейди басабыз. Андан кийин формат MP4 видео
сакталуусу боюнча настройкага киребиз. Настройкини басып, бул жерде формат файла медиа контейнер mp4 түрүндө сакталсын дедик. Себеби ушул форматта память азыраак элейт экен. Ал эми AVI болгондо көп көлөмдүү видео болуп калат. Ошондуктан mp4-ни тандап алабыз. Ал эми размер видеодо 1920 га 1080 деген размерди тандап алдым. Бул жерде компьютерден же болбосо ноутбугубуздун күчтүүлүгүнө карасак дагы болот. Менде орточо эле, ошондуктан ушуну алдым. Бирок мындан дагы 1024 768 менен дагы иштеп көрдүм. Азыр бүгүн ушул жогорку размерди алып көрдүм, кандай иштейт көрөбүз. Кодексте FPS 30'ду тандап алдым. Кодекте H264'тү, качество 100. Эми звук үнгө келгенде кодек AAC ушул эле бар экен. Bitrate 128, каналы стерео, анан частота 48000 Гц деп туруп, окейди басып алабыз дагы. Эми ошондо иштей берсек болот. Мынакей форматта мына жерде JPG высокое качество деген форматты тандап алдым. Демек, ушул форматтуу кесиптештер, демек ушундай түрдө биз видео сабактарыбызды даярдасак болот.